Урматтуу мекендештер, сиз Москвада иштеп, кирди чыкты кызматына муктаж болсоңуз, биздин кызматтан пайдаланыңыз. Биздин компания эң акыркы үлгүдөгү унаалар менен камсыздалган. Салондо акысыз Wi-Fi бар, жана документтер жагынан жардам беребиз. Бизде көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар иштейт. Байланыш үчүн номерлерибиз +7 926 725 38 85 +7 999 997 46 76. Тажикстандын Хатлон облустук соту 3 жашар небересин өлтүргөн 58 жаштагы жергиликтүү тургун Хожара Ашурованы 18 жылга эркинен ажыратты. Соттон билдиришкендей, Ашурова жаза мөөнөтүн катаал режимдеги абакта өткөрөт. Буга чейин мамлекеттик айыптоочу аялды 20 жылга соттоону суранган. Окуя быйыл 12 сентябрда аталган облустагы Абдурахмон Жоми районунун Навабод кыштагында болгон. Хожара Ашурова 3 жашар небересин жаны бар кезинде эле күбө, бирок ал али кыймылдап жатканын көргөндөн кийин өлтүргөн. Жаш баланын денеси 6 күндөн кийин табылган. Хожара Ашурова тергөө учурунда небересин өзгелине Гүлсанам Баймурадованы жек көргөнүнөн улам өлтүргөнүн мойнуна алган. Орусияда кыргыз жараны адам өлүмүнө алып келген жол кырсык үчүн айыпталып жатат. Азаттыкка түшкөн маалыматка караганда, окуя 7 декабрда Москва облусунун Химки шаарында болгон. Мособлгоравто ишканасына таандык автобусту айдап бараткан кыргызстандык 37 жаштагы Камчыбек Осмонканов улгайган аялды сүзүп кеткен. Бирок баштапкы териштирүүдө кыргызстандык мигрант жол эрежесин бузбаганы, жөө жүргүнчү жолду светофордо кызыл жарык күйүп турганда өтүп баратып, автобус келе жатканда качып кетүүгө үлгүрбөй калганы аныкталган. Жабыркаган аял эртеси күнү реанимацияда көз жумган. Кылмышка шектүү айдоочу 6 февралга чейин полициянын тергөө абагына камалды. Булак Азаттык, Чекит KG.